Амансыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Пошточунун атындай артынган куржунда эмне гезит, эмне кагаз деп аткан болсоңуздар, биз муну жыргаганыбыздан жылкычы болгон жокпуз. Бүгүнкү көрсөтүлө турган, талкуулана турган тема Кыргызстан профсоюздар федерациясынын чыры, талашы. Эмнеден улам чыкты, жана эмнеге баратат, жана келечеги кандай болот деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Кулкун дебей, журтум деген. Ошол эмгекчилердин эмгек акысынан пайда көрүп атабы деген дагы соолдор жаралат. Биз күнгөй менен тескейин чагылдыруу үчүн эл билет көрсөтүүсүнө алып чыктык. Биз менен бирге болуңуздар. Мен ошол жерде Красная Гвоздика деген лагердин директору болчумун. Мен 12-жылы. Сиз мүчөсүзбү? Жок, мен профсоюзда иштегем. Мүчө 12-жылдан бери мүчөмүн. Центральный комитет образованияда. Мындай да мүчө эмеспи. Мен калыс катары айтып коеюн. Ошо кошуна катары айтып коеюн. Мен бияктыда жаман тигиндей. Жана 2 миллион 400 кайда кеткендин баары мен кошуна катары түшүнөм. Жанагынча бардак болгонун мына 12-жылдан бери деп мына депутаттар туура айтып атат да. Мисалы үчүн мен 12-жылы келдим. Ошо 12-жылга чейин башка ошо айылдын тургуну директор болчу, андан бул киши зам болчу, бул директор болду. Анан ошондо мен мына калыстыгымды айтайын, жана 2 миллион жанагы 80 сотук жер сатып, раматылык ошол киши менен дагы жүз көрүшкөн адам катары айтайынчы. 80 сотукту сатышып, булар деген Нюлак деген фирмага жанагы акчаларны баарын 2 миллион 400 миңди которуп беришет. Анан уста Эми мындай, сиз атыңыз ким? Атыңыз ким? Экеев Шамил Курманович. Шамил Курманович. Самир мырза, мындай. Сиздер эми баягы алганын, бергенин аны сот аныктайт. Азыр иш сотто деп атат. Мына жалдан байлыгы далилденип калды. Мына ол жерде. Но это совсем другой факт. Эми мындай кылабыз. Жалалабад шаарынан келдим. Кыйкырбай отургуз эми. Көчөдө жүргөн жокпуз да. Бу Шакырыңыздар. жерде отурганда тиги балагалар сүйлөп. Мен Венера айымга Неге жаман тарапты көрсөтөт да жакшы тараптарды көрсөтпөйт? Ким? Ооба, каяка кетти? Аны сот аныктап берет экен. Мирлан мырза, мен мына Венера айымга айткым келет да, мына жумуштан кетти. Кайра законду негизде кайта келдиңиз. Сиз көрдүңүз ушундай акыбалда турганын. Сиз грамотный аялсыз. Ошол жердин бүт спецификасын билесиз. Эмне үчүн сиз ушул биз правовой өлкөдө жашайбыз? Эмне сиз ошо Күчүковдун үстүнөн момундай акыбалга алып келди деп туруп, сиз арыз жазып туруп правоохранительныйга кайрылбадыңыз? Кайрылып туруп ошол жерден эмне үчүн сиз сотко? Все, Эжике, можно ответить? Да, теперь? Кыска жооп берсеңиз, кайрылдыңыз беле, кайрылган эмес Мен беле? ошо кайрылгам. Я обратилась в ГСБ Кыргызской Республики, обратилась с тем, чтобы назначили аудиторскую проверку в связи с тем, что МД основные средства прием передачи болот кандай көп нерсе жетишпей, акыбалы корпустарды ушундай болгон 120 орундан 20 орун калган. Ошол себептен мен обращение кылгам. Казыркы убакта постановление следователя финансовой полиции менен аудит назначен. Мынакей ушул жуманын аягы болбосо дагы ушул эмки жумада ошол аныкталат. Бирок баарынан дагы айтып атпаймынбы? Өкүнүчтүү нерсе ошол жерде талкалап, тебелеп, ошол жерде ошол атайын искусственно банкротство жеткирген адам, ошо адамдын тиги досу азыркы жерде повышениеда зам начальника управления Кыргыз курорт болуп отурат. Азыркы кезде ошол Кучуков Самарбек Айдарханович и азыркы кезде можно я это азыркы кезде ошол комиссиянын болбосун абдан тормозит этип ушунчалык ошого тоскоолдуктар көрсөтүп атат. Комиссиянын аягы болот обязательно. Ооба, жакшы маалыматтар айтылды. Бир ооз тыңшап койсоңуздар. Бизге бирөөңүздөрдүн жеке ички мамилеңиздер кимдер менен кандай болгондугу тууралуу элге дагы эч кыпындай кереги жок. Бизге, элге эмне керек? Ушул санаториялар, эс алуу үйлөр иштеши керек. Туурабы? Ошол ар бир ишкер барыш керек, туурабы? Туура. Биз ошол нерсени
кол чабып атасыздар. Сатылып Ошол кетпеш акыбалга деңгээлге жеткизип койгонуңуздар үчүн кол чабып атасыздарбы? Сатылып ошо кетпеш боюнча. керек. Ошону Мирлан мергенас мырза. жеткирип атат ошого. Сатылып кетпеш Мирлан керек. мырза. Мына ушул Менчикке жерде өтпеш отурган керек. жалпы баарыңыздар жеткирип атасыздар. Менчикке өтпөш керек Десек, ал. Мынакей. жараша- Ооба жарашат, ошол сөз туура жарашып атат. Азыр коюңуз азыр, Себеби бул акча мынакей. Бу угуп алсаңар. Жана бу мырза айтып атпайбы 30 жылдан бери иштеген деп. Туура 30 жылдан бери иштеп атканыбыз чын. Аны эми Кудай берсе иштейт экен, шайласа иштенет экен, жүрсөк иштейбиз да. Анан эми мына ушу чолпон ата боюнча азыр ичи күйүп ушу жерде алып отурат. Мынакей чолпон ата боюнча мен уже катта жазып бүттүм. Кыйналдык. Туура. Ал жерди сатканга аракет кылышкандар болгон. Бирок сатканга болбойт. Чолпон ата единственный неме. Уникальный жер. Эми ошол жерге акча салганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Профсоюздун мүмкүнчүлүгү. Иштебейт, эч кимге кереги жок болуп турат азыр. Мынакей айтып атпайбы, мына Венераныкы начар, момундай талкалап сал деп. Бул жаңгыс эчтеке чече албайт, буга акча бербесек. Мынакей ушунда бизге таратылат, путевка берилет. 10дон 15тен. Ошо путевканы бергенден акчасы буларга барып түшөт. Ошол эле жерден мынакей Асан Акунов болобу же тиги Токобай болобу чалат. Эй, котор миллионду артка котор дейт. 2 миллион берсең миллионду артка котор дейт. Срочно котор, биз айлык алышыбыз керек деп. Мынакей ФПК. Анан кийин булар кайдан өсөт? Кайдан бул санаторияны оңдойбуз? Качан оңдойбуз? Ошонун негизинде бул жанагы чолпон ата жабылган. Азыр чолпон ата. Аларга. Мынакей Жакшы. мен айтып коеюн, ошол эле жерде путевканы булар сатат. Ушу шаардан сатат. Коммерческий. Акчасын бербейт директорлерге. Бүгүнкү күндө жалап канча карыз силерге? 12 миллион карызбы ФПК? Мына мен айтып турайын. Булар карыз ала берет акчаны, бербейт. Айлыктарын очойтуп алган. 100 миңдеп айлыктарын очойтуп алган. Анан, конечно, биз качан өнүгөбүз? Айлыктар канча? Эми ушуга Мына келет. мунун айлыгын жашырбай эле айтсын, 87 миң мен санаган. 120 миң. Сиздики. Достуктан алат, ошо Эми бардыгы чогулуп Рысбек 120 миң. Баягы мындай абдан Жок, мен волноваться иштеге- эметип атат да. Жок. Мен жооп берип коеюн эми. Коя тур, мен бүт элекмин да. Мындай Мен бүт элекмин. информацияны жакшы Мен билесизби? жакшы билем. Ага. Мен бухгалтериядан Сиз алдым. азыр биринчи айткан сөзүңүздү бүттүңүз. Жооп берсин ошого. Мен жооп берейин. Бул киши айтып атпайбы? Жана акчалар кайда депчи? Бул путевка чакыртып бизге алып атат келген дейт. путевка сатылбайт. Бул эмгекчилердин ден соолугун чыңдоочу фонд деп коет. Соцфонддон ушу биздин эмгекчилерден чогулган 0,25% жана соцстрахованиядан чогулган акча ал акча ал путевка болуп келет дагы путевкаларды биз мына ушул бул кишиге бүт жана 20 комитетке бөлүп беребиз бизчи. Ал акча сатылбайт. Эгер сен сатылат деп атпайсыңбы? А коммерция путевкалар кыргыз курорт туризм сатат. Кыргыз курорт туризм сатат. Аны сиз деген алмаштырбаңыз. Сиз алмаштырбаңыз. Ошо Токобаевага баштап, Токобаева жетектеп аткан кыргыз курорт туризм сатат. Жана коммерческий путевкалардычы. А жана Да нет, не так вы поняли. Хорошо. А бүгүнкү күндө анан айтып атпайбы? Азыр мындай кылабыз. Азыр кое туруңуздар. Мен айтып коеюн, зарплатамы айтып коеюн. Мен зарплатам 32 миң сом. Ай, зарплатасын айтып атат. Кое туруңуздар. Профсоюз федерациясынын төрагасынын зарплаты канча? Канча? 32 миң сом алам колума. 32 миң сом. Хорошо, 32 миң сом алат. Канат мырза, сиз канча айлык алып иштеп жүрсүз? Жогорку кеңештен кырып атат 59 миң деп. Мен 29 миң алам. Дагы бир нерсени айталы. Чыкпайт эле, көзүбүз чыгып кетти эле өзүбүз дейт да кыргызда. Туурабы? Азыр сиздер ушул жерде олтуруп, өзүңүздөрдүн ички катылган сырларыңызды дагы элге таасын ачыктап атасыздар. Тетиги бизди көрүп аткан көрөрмандардын арасында 2 миң сомдон 5 миң сомго чейин айлык алып аткандар бар. Ошолордун сиздер 10%ын сиздерге берип атса, анан ошол нерсени биз мынча айлык алабыз, анан бизде мындай болуп атат деп атканыбыздын өзү туура эмес. Эми биз мындай кылалы. Сиздин Кыргызстан санаториясы боюнча сөздү жыйынтыктайлы, андан башкаларды дагы элге көрсөтүп алалы. Азыр бир суроо. Жанагы жер сатылганы чындык. Чындык. Ашканалары сатылды беле? Сатылган эмес. Эми биз бүгүнкү күндө ошол жери сатылган жана акыбалы ушул экенин бүттүк. Эми бул урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Чүйдүн боорундагы эле бир санатория. Биз жана айтып кеткен 6 санаториянын бири. Туурабы? Андан башка санаториялар жыргап атабы деген да сөз бар.
жыргап атабы, өркүндөп атабы, өсүп атабы. Аны Канат мырза айтты, жакшы, сапаты жакшы, өсүп атат деди да. Биз азыр кийинки санаторияны дагы көрөлү, андан кийин кепкирбени улайбыз. Ал эми бул сүрөттөгү элсиз тамдын кейпин кийген жай Ысык Көл областындагы Чолпон Ата шаарынан орун алган санаторийдин азыркы абалы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле акыбалы чеке жылтар эмес. Баса жогоруда Акмарал Абдыкалыкова профсоюздар тууралуу да кеп кылды. Профсоюз демекчи 25 февраль күнү Кыргызстандын профсоюзчулары митингге чыгып, профсоюздар федерациясынын төрагасы Мирбек Асанакуновдун кызматтан кетишин талап кылышты. Гүлдөгөн санаторийлер эмнеге кароосуз калган? Профсоюздар мамлекеттик кызматкерлерден жыйнаган акча каражатты кайсыл тармактарга коротулуп жатат? Чолпон ата, бул качандан бери акыбал ушундай? Бул уже көптөн бери келатат, жетекчилери жеткирип атат ошо. Жетекчилери жеткирип атат. А сиз ушул жерде кызмат кыласыз да? Мен ошо Чолпон Ата шаарында турам. Турасыз. Антикоррупцияга каршы коомдо иштейм мен. Анан кийин бүт жергиликтүү адамдар сурайт да эмне үчүн иштебей атат бул Асанакуновго кайрылбайлыбы деп. Кайрылып атабыз. Кайрылып анан кийин Токобаевга да кайрылдык. Токобаева деген коммерческое предложение жазып келе деди. Жазып келсек, мы вынуждены отклонить ваше коммерческое предложение, потому что в Совет-курорте у нас нет таких средств, чтобы сделать ремонт деп жооп берди да. А канча рабочий месталар турат ошол жакта, канча киши жумушту табат эле ошо домодуктан. Ошон үчүн мен иштетсе жакшы болот эле да. Кандай болгон? Сиз айтыңызчы. Мүлккө негизи жооп бересиз. Атабыз, начар болсо да иштеш керек болчу. Жанагындай мыйзамдуу. Начар болсо кантип иштейт? Кантип ошол жака отдыхающийлер кирет, кантип кирет отдыхающийлер. Хорошо, жооп берип атат. Уксаңыздар. Муну жабууга укук жанагы эң жогорку башкаруу уюм болгон Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңешинин укугу. Ал укукту тебелеп туруп, урматтуу Мирбек Аскерович муну жаап салып атат. Андан кийин андан начар акыбалга түштү. Бүгүн банкрот. Ага мажбур болдук дебедиби? Жана жогорудачы ошол жерде ошондой жерге кантип эс алат адамдар, ошондой жерге. Дегенге кандай дейсиз? Мажбурлукту чечет турган орган бар. Ага жеткирбей өзүм билем деп кылып туруп жаап салып атат. Мына бул Ошону совет жапты, совет жапты. Мага чейин эле чем акыбал ошондой болчу да. Мен келгенде эле акыбал ошондой болуп калган жок да. Ошону айтып атат да, мына жергиликтүү. Сиз да өзүңүз оозуңуз менен айтыңызчы. Ошо 17-жылы келдиңиз. Мен 17-жылы келдим. 17-жылга чейин укмуш беле, жакшы беле? Аны жакшы деп айта албайбыз. Жакшы деп айта Жакшы деп албайбыз. айта албайбыз. Мисалы үчүн мен сунуш кылып келатам. Жана сөз болбодубу? Профсоюздун мүлктөрү боюнча деп туруп. Мыйзам боюнча, устав боюнча профсоюздар өзүнүн мүлкүнө ээлик кылат, сатат, белек кылат, билгенин кылат. Мындай мыйзам жол берген. Мына бүгүн айтып атам. Эми ошо сиздер билгениңерди кыла бергиле деп койсо эле, билгениңерди кыла бересиңерби? Сата бересиңерби? Талкалай бересиңерби? Кандай болот? Мен сунуш кылып келатам. Мына жерде Бишкек шаарында, Месарош көчөсүндө турист деген автобаза бар. Ооба. Сиздерге тиешелүү. Бүгүн профсоюзга тиешелүү. Бүгүн профсоюзда 3 жеңил машина калды. Килеген автобаза турат. Айткылашы, эмне кылыш керек? Тура берсинби? Мен айтып атам, ошону сатып туруп, жана Чолпон Атадай болгон жерлерге салып, оңдошубуз керек. Десек өтпөй атат. Мына Сатылган жок. Сатылган жок. Канат байке. Канат байке. Жау. Сиздин иштегениңизге канча жыл болду профсоюзда? 37 жыл болду. 37 жыл, э? Мына Мирбек байке 3 эле жыл болуптур. 37 жыл иштеген байке правбы же Мирбек байке берде чынын айтып атабы? Ошондо карап бизде мына уже ушул жерде эле турат да, бүт эмелерин баары. Бир собака зарат. Ошол жерде председатель болуп микрофон алып ал. Мына байке. Чындыкты чыркыраткан айткансыздар деген азыр сен. Чындыкты айталы. Сен менен биз жарандык коом экенбиз. Мына жарандык коом мен, жарандык элдин таламды айталы, сен айтып атасың. Мына берди. Эгерде адамдын эрки жетпесе, эгерде адамдын билими деңгээли жетпесе, 3 жыл эмес 10 жыл отуруп койсоң да отура берет да. А эмне үчүн мына мен ойлонуп атам, ушунча Кыргызстан боюнча жумушчулар канча деген акча отуруп атат? Канча деген акча чөт? Эмне үчүн ошону инвесторго туруп бир ошол акча кайда? Ошол акча кайда? Кайда ошол акча? Ошол акча кайда? чече албасыңар. Ошол акча
кайда? Эми эгер ошону чече албаса, а эмне үчүн отурасың анда? Байке анда сизге суроо анда. Ошол акчаны Мирбек төрага өз жалгыз чече алабы? Ошону кайра эле Эми мындай совет чечип атат. Жок, эгерде Мирлан мырза. кечирип коесуң, мындайда эгерде сен айтмакчы. Түшүнө албай атат. Мындай кечирип Кайсы коесуң. акча кайда экенинчи? Мен ушул жерде 3 жыл жөн эле отура берсем, тааныш билиш таап келе берсем, эчтеке жумуш болбосо мен кетип эле калам жакшыды. Башкаларга мүмкүнчүлүк берейин. Кыргызстандын тагдырын ойлой турган болсок. Анан федерацияны коллега бүтпөй атыптыр деп отура берген болбойт да, туурабы? Бир нерсе кылам, ошол жерде өзгөртөм, мен жаңылан кылам деп келип атат да. Эми азыр тактоочу маселе. Ошончо ишканалардагы эмгекчилердин акчасы каякта? Каякта? Мына граждандар кестердин койгон Жок, проблемасы. жетекчиси сиз жооп бересизби? Мен жооп берип Жок, коеюн. азыр 1 минут. Мен жетекчиден сурап алалы да, эки жетекчиден сурап алам, анан сиздер жооп бериңиздер. Акча каякта? Мына азыр өзүңүздөр айтып атасыздар. Бүгүнкү күнгө чейин деле, азыр деле, мына эртең 5 март болсо, айлык алат, ар бир мекеме ишканадагылар айлык алат. Ошонун айлыгынан акча түшүп атат да, туурабы? Түшпөй калган жокпу? Түшүп атат. Бирок ошол акчалар каякта? Ар бир сиз туура айтып атасыз мынакей. Ар бир айда бизде мына бүгүнкү күндө 750 миңден ашык профсоюздун мүчөсү бар. Мына ар бир тармактар боюнча ошо биздин эсебибиз бар да. Анан ошо ар бир профсоюздун мүчөсү ошо өзүнүн айлык мээнет айлык акысынан 1% төлөйт. Айттык. Кээ бир жерлерде жана госучреждение. Оны айттык, ошол акча каякта? Ошол госучрежденияларда сразу автоматически бухгалтериядан кармалат. Ошол акчалар 1% мисал үчүн 100 сом түшсө, 30%. Жок, айтсаңыз, айтыңызчы, мен жана айтканбыз. 30% мен айтып атпаймынбы? Ошол жерде мисал үчүн ар бир организацияда баштапкы профсоюздук уюм болот. Ошол жерде 60% калат. 60% калат. Мисал үчүн 100 сомдун 60 сом ошол баштапкы уюмда калат. 40 сому мына бул жердеги борбордук макул, ошо 40 сому каякта? Бияка келип жана 20 угуп турсаңыз, 20 тармактык бизде комитеттер бар. Ошолорго келип түшөт акча. 20 тармакка тарап түшөт. Мына азыр мен ошо телегөрүүчүлөргө да айтып кетейинчи, бул ойлоп атат го дейм. Кыргызстан профсоюздар федерациясы ошол акчалар келип түшөт депчи. Биз ал акчаларга келип түшпөйт, биз ошол акчалар мынакей бүт тармактык профсоюздарга келип түшөт. Тармактык профсоюздарга келип түшөт. Тармактык профсоюздарга келип түшөт. Эми макул, эми тармактык профсоюздарга келип түшөт экен. Келип түшкөндөн кийин акчалар эмне кумга сиңген суудай болуп жоголуп кетип атабы? Андай болбойт. Жооп берейинби? Жооп берейин. Ошол биздин тармакта, Токой тармактар кызматкерлеринде 100 баштапкы профсоюз уюм бар. Чоң кичине болуп туруп. Ошолордон кармалган 1%тын 40%, 1%тын 40% бизге келип түшөт. Биз каяка жумшайбыз? 3,5 киши штат бар бизде. Ошолордун айлыгы катыраак кыйкырбайсызбы? 3,5 кишинин айлыгы ошол жана профсоюздук актив 100 организациянын жыл сайын окутабыз. Аларга материалдык жардам көргөзөбүз. Аларга жанагындай мыйзам, жоболорду сатып алып туруп таркатып беребиз. Эл аралык иш-чараларга барат. Буларга төлөйбүз, андан тышкары. Демек түшүнүктүү. Канат мырза мындай экен. Федерация профсоюзуна мүчөбүз, биякабыздан төлөйбүз. Эл аралык уюмдарга мүчөбүз, аякабыздан төлөйбүз. Мына акчанын кеткен жагы. Демек ошол жактардын баарын акчалар тарап кетет экен дагы. Биздин ата-бабаларыбыз куруп кеткен, Советтер Союзу куруп койгон жанагы зданияларды жакшыртууга, аларды кайра өстүрүүгө акча жетпей калат экен. Туурабы? Эгерде силер ошол 1% взностун эсебинен санаторий оңолот, же болбосо башка десеңиздер, өтө жаңылышасыздар. Дүйнөдө профсоюздун тарыхында андай болгон эмес, мүчөлүк акыга бир нерсе курган. Жок, курган эмес. Жок, сиз тактап коелу. Курган, курбай эле коюңуздар. Курулган нерсени сактап калуу болобу дейм. Ал акы менен сактай албайбыз. Ал акы менен да сакталбайт. Сакталбайт. Эртеден бери мисалы байкап отургандан буга чейин дагы мына чатактан чындык жыгат деп коткам. Ошонто отуруп мына аягы элдин баары уже билинип калды да. Негизгисин айтаар себеби мына федерация болсо жеке эле ошол 0,30 тиги пайыздын тышкары дагы булар да чарбачылык менен да алектенет да. Мына мен аны далилдеп кетейин. Өзүмдүн аймагымдын 2006 жылы федерация тарабынан мурдагы иштеп аткан айыл өкмөттөн бир эле токтом менен ал мыйзам бузуу жол менен болгондо, себеби дегенде айыл кеңешинин токтому бекитилген жок калган. Анан кийин ошол дагы бир башка бир
Верховный соттун эмесине чечиминде башка бир эле чечимге такап туруп эле 1159 гектар жерибизди жанагы 20 гектар өздүкү частный собственность деп булар өткөзүп алган да өзүнөчү. А эмне үчүн мына мисалы бүгүнкү мына кызыктуу нерсе болуп атпайбы? Бүт эле мисалы курорт санаторийлар кайсы жерлер булар деген эң жанагы баалуу жерлер, минеральный суулар болот. Жана ошолордун баардыгы кейиштүү болуп азыр банкротко келип атпайбы? Кыргыз алтын банкрот болуп калды дегендей эле да, бүт келеш алып келечү. Мына бизде ошондой алып алгандан кийин баштап бизден 500дөн ашык менеджердер ошо жашоочун бар. Бүгүнкү күндө квартираларынан чыга албайт, себеби жердин баардыгын профсоюздун карамагына өтүп алганда, мыйзам бузуу жол мененчи. Анан кийин жанагы минеральный суубуз бар билесиң Рысыкатадан. Ошонун баарын сатат. Демек профсоюздар чарбачылык менен дагы алектенип кошумча акча табабы? Кошумча акча табат. Мына мен өзүм аймагымдан сууларды, жанагындай участоктарды, эмелерди андан тышкары дагы мисалы жөнөкөй жаран келип эле мисалы 11 миң сомбу жанагы бир 10 күнгө төлөп. Ага дагы мына частный кеп эс алышпайбы? Ошондо деген булардын эмеси тиги менде обслуживание болуп аткан жанагы 0,1%тан кыйла көп деп өзүм ойлойм да. Себеби дегенде кошумча эмелер менен да алектенишет. Сиз айыл өкмөтсүз. Айыл өкмөтмүн мен өзүм сөзүмө айтканга жооп бере алам да, мисалычы. Мен эмне үчүн дегенде мына менин документимде турат, бул жерде мыйзам бузуу жолу менен өтүп кеткен жерибизчи. Бүгүнкү күндө ошого кызыктар болуп, ошол мисалы мен азыр деле барып эле бул жериңер туура эмес болуп атат, бул жердин баарын мыйзам бузуу болуп атат десем эле жок. Биз жанагы 20 гектардын жеке менчикке, калган биз 49 жылга жанагындай узак мөөнөткө арендага алып алганбыз, силер бияка тиешиңер жок деп келет да бүгүнкү. А бирок ошол берилиши өзү мыйзам бузуу менен болгон да. Кайсы жылы болгон ал? 2006 жылы. Эмне болуп кеткен бул жер? Сиз билесизби? Так айта албайт экем, ал убакта мен иштеген эмесмин. Муну сизге айтып коеюн, мына биз көп жерлерде айыл өкмөттөр менен чектешебиз. Сот органдары аркылуу гана чечишебиз, башка жол жок. Жети Өз курорттун кварталный башчысы Сулайманова Арызкан Садыковна. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу кыргыз элим. Кыргызстанга киреше булак алып келчү биздин жакшынакай курортторубуз, санаторияларыбыз бүгүн сазга батып турат. Биздин жалпы кыргыз элинин, жалпы эмгекчилердин кызыкчылыгын ойлогон эч ким жок. Бул профсоюз федерациясы кандай түптөлгөн? Булардын тарыхы мындай, эч ким билип, эч ким айткан жери жок. 60-жылга чейин биз деген бул Минздравоохранияда болгон. 60-жылдан кийин ошол СПСК өткөрүп берип, андан кийин 2000-жылдары бул деген кыргыз россиялык акционерлик ачык коом болгон. 2001-жылдан баштап булар деген Кыргызстан профсоюз федерациясы, Кыргызстан профсоюзу деген жабык акционерлик коом болуп уюшулган. Анда булар кандай уюшулган? Булар деген элди алдап, мисалы үчүн менде факт турат баары тең. Силер ушу актай барак эле кол кой турганда, силер ушу профсоюзга жер беребиз. Ошо жерге кол коюп берсеңер деп, жер эмес эле булар ошо жабык акционердик коомду түзүп, ошондо купон алып, купондорун таратып, кайра элден жыйнап алышат. Ошонун негизинде булар деген министрстводан күбөлүк ашат. Жеке менчик деп да, ага чейин буларда жеке менчик деген күбөлүк болгон эмес. Ошол учурда биздин мына Жети Өз курорту бүгүнкү күндө 5 тараптуу сот болду. 7 жылдан бери соттошуп атабыз. 7 жыл эмес, булар менен кармашканыбыз 40 жылдай болуп баратат. Кыңырыш 40 жылда билинет дейт. Ошол жерде 531-токтом менен 61-жылы белгиленген бала бакча бар да. Ал жерде атайлап бул профсоюздардын салган эч кандай мүлкү жок. Жанагы турган 1-чи, 2-чи, 3-чү корпус, 6-чы корпус буларда болгон эле поликлиниканы салышкан. Ошонун баары колхоз совхоздордун үлүшүндө турат. Мына азыркы турда 18-жылы биз жазып, Финполициянын бүт актысы менен 50-жылдан берки архивный документтерди тактап турабыз. Ошонун негизинде соттон уттук. Сотто булар деген айыл өкмөттөрүнүн токтому жок, олу жок, макулдугу жок эле 112 гектар, 149 гектар, 190 гектар, андан калса деген анан 112-ни сот жокко чыгаргандан кийин 111 кайра ош жерден Жети Өз айыл өкмөтүнө тиешелүү 16-36 контурдагы котельнийди кийинки курулган ушулардын эсебинде. Ал жерде биз деген 2 айылдын ортосунда мектеп жок. Деле союз уюшулган мектеп бала башка айылдын инфраструктурасы жок, ошо оңдойлу деп эметсек ошого бербей 50 миңге ошол жерди котельнийди сатып ийген. Бул деген айыл өкмөтүнүн жерин сатып атышат. Ал жерде деген мына өзүңүздөр көрүп атасыз, дүйнө жүзү суктанган эмне деген Жети Өз жер сорусу курорту. Мына бүгүнкү күндө жана мышык ыйлады деген сөздү мен жогорку кеңештин отурумунда өткөндө сүйлөгөм. Мына эмне деген дүйнө жүзүндө 2-чи орунда турат мактын составы. Дүйнө жүзүндө 7 гана курорт бар. Ушундай жакшынакай ушундай раддонун
составына жогорку составда турган. Азыр болсо курортубуз иштебей турат. Жети өгүз дагы иштебей турабы? Жети өгүз курорту да иштебей турат. Булар деген толук кандуу бизди жасалма банкротко алып барышты да. Жайкысын бир аз иштетип атышат. Анан бул мындай болуп атат да. Биз деген бул жерде мындай болду да, ошол 112 гектар жердин ичинде 66 Канат Осмонов, сиз как раз экенсиз. 10-жылы экинчи замер жасаганда айыл өкмөттөр кол койгон жок, сиздин лесный фондун кол койду. Азыр ошол жерде деген 14 гектар суу, 6 гектар эменики жолдукун биздин Жети өгүз райондук эмеси налоговый 297 миң сомго утту сотко берип. Демек, Жети өгүздө дагы жер сатылып кеткен 112 гектар жерден 56 деп жазылып жүргөн биякта, 56 жер да сатылды. Ошол жерде 555 миң корпус бар болчу. 50 орунду. Ошону 1-класстан 9-класска чейинки 1-класстан 9-класска чейин мектеп кылалы деп сурасак, аны 3 айдан кийин биз сурагандай өрттөп ишти. Арендага сураганбыз. Өрттөлүп кеткен боюнча турабы? Өрттөлүп кеткен боюнча эч ким жооп берген жок. Ошол боюнча 23.370 сомго алар списать этип коюшту. Булар эчтекеге жооп бербейт. Булар айтат, биз башынан бери эле баш ийбейт. Мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекетпиз дейт. Бизди эч ким биз баш ийбейбиз дейт. Жети өгүздө дагы ушундай бир чоң көйгөй бар экен да, Канат мырза. Анан азыр сиз бир ишенсеңиз, анан ошол жерде үйлөр деген булардын салган үйлөрү жок. Геологдор салган үйлөрдү деген элге приватизация кылып берген. Азыр эл деген могул үйдө эле турат. Эшигинин алдында эмес, туалетине эмес. Ошого деп 2017-жылы анан булар деген эмеге Кыргызстан профсоюздар федерациясы, Кыргыз Совет туризм Исахматов экоток инспекцияга арыз жазып туруп, анан алар укугу бар экен да. Ошол жерден чыркыратып 33 кишиге деген акты түздүрүп, 10 миңден 100 миңге чейин штраф деп, ошол менен чыркырап эл сотко берип, бүгүнкү күндө эл соттоп отурат. Бирок эл абада асылып турат. Өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ал жерде бала бакча, мектеп, эч нерсе жок. Кандай болгон? Мына эми Жети өгүз. Мына азыр жана Кыргызстанды айтып бүттүк эле, Чолпон атаны айтып бүттүк, эми Жети өгүз. Жети өгүздүн абалы дагы жакшы эмес. Айтып коеюн, Жети өгүз курорту, Жыргалаң курорту, булар сезон убагында иштейт. Күн жылуу убакта, кышкы убакта эл ас болгондуктан, акыбалы начар болгондуктан жабылып калат. Бирок жайында иштейт. Бул бир. Экинчиден, бул кишинин сөзү мен кунт коюп уктум. Бүгүнкү күндө бир күлө турган иш болуп атат. Жети өгүз курортунун жери деп жүргөн жердин ичинде жолчулардын жери бар экен, суучулардын жери бар экен. Аларды биздики деп туруп биз налог төлөп жүрүптүрбүз мына. Бүгүн билдик. Бул бир. Экинчиден, ошол жерде курорттун четинде, курорттун ичинде иштеген кишилер жашаган кичинекей айылча бар. Ошол жерде үй бүлөлөр чоңоюп, Кудайга шүгүр, үй бүлөлөр бала чака чоңойгондон кийин жер жетпейт, жер бергиле деген аракеттер күч болуп атат. Жогорку кеңешке чейин барып. Бирок бул маселени чечип көрөлү десек, особо охраняемый природный территория деп туруп бергенге болбойт экен. Бирок сатканга болот. Жок, токто туруңуз. Биз берели дегенбиз, элге берели дегенбиз. Десек, жогорку кеңеш айтты, мыйзамды карагыла, берсеңер жооп бересиңер деп. Бул бир. Экинчиден, сиз кечирип коюңуз. Ошол жерден болбой 1-2 киши самозахват кылып, бирөөсү Жыргал деген, бирөөсү бу киши жанагы радон суу келип аткан жерди эл отуруп үстүнө үй салып алган. Мыйзамсыз. Мына ошол киши ушул. Эми айтып коюшка туура келди. Бул жерде Канат Осмонов, сиз жаңылышып атасыз. Бул сөзүңүзгө сиз мамлекеттик юридикалык жактан жооп бересиз. Ал жерде деген 18 гектар жерди Үлгү колхозунан 2067-жылы 257 токтомдун негизинде ошол жерде жашаган элдерге торговый точкага, бытовой обслуживанияга деп берилген. Ал эми сиз мону эле айтып коюңузчу, мыйзамдуу там салдыңыз беле же мыйзамсыз? Ал деген магазиндеги менин жолдошум сатып алган, ал мыйзамдуу бытовой обслуживание торгоз ал деген жерде эмеде турат. Торговый точканы сатып алып, ал жерде мыйзамдын негизинде сатып алынган мурунку магазинде. Жок, хорошо. Ал эми жанагы бул киши айтып аткан красный ал жерде линия жок. Ал жер жөн эле турат, корулуп турат. 54 соту жылып, токтом менен алганыбыз чындык. Налогун төлөп турабыз. Мына сотто баарын карап, инесинен жибине чейин 7 жыл соттоштук. Бармын. Тоготер жер мен айтып берейинчи жеке. Айтсаңыз. Бул ал боюнча Жети өгүз курортунун 112 гектар жер
Бұл ошо курорттун территориясы да. Мына бұл газетага чыккан, бұл эжекелер алып келген 20 факты менен келишкен. Бирок ошонун юридикалык жактарын карап, закондуулугун карап, биз 8 фактыны газетага бердик. Ошол депутаттар карашты немеде отурумдачы. Бирок Канатбек мырза, сиз да туура айтып атасыз. Жанагы жерде бирок сиз тескерисин айтып койдуңуз. Жанагы 43 гектар багарный жер, жолдор, ушуларды мындай жасалма жол менен контур жасатып алганда, Кыргыз курорт туризм жасалма жол менен бул контур жасап алган. Анан ошону Кыргыз курорт туризмге каратып алгандагы, анан бул айыл өкмөтүнүн адамдары чыгып туруп сотко беришкен. Канат байке айтып атпайбы азыр биз билбей эле налог төлөп келтирбиз ошого. Анан булар убагында налогду төлөп турган определенное время. Бирок кийинки жанагы суу кеткен жерлерге, иштетилбеген жерлерге, бул жерлерди төлөнгөн эмес да. Анан бул жогорку соттун решениеси, бул инстанциям келгендагы жогорку соттун чечими менен 300 миңге жакын акчаны Кыргыз курорт туризмден төлөйсүңөр деп буларды милдеттендирип туруп, айыл өкмөткө өткөрүп берип койду. Мына ушул мына Кыргыз жөн эле өздөрү жасалма заказ кылып алып туруп, Кыргыз профсоюз. Анан кайра өздөрү штраф төлөп, андан сырткары налог өдөп 300 миң акчаны төлөп беришти айыл өкмөткөчү. Мына ошондой эле окуя, бул мына азыр могу жигит айтып атпайбы, Ысык Атанын немеси, айыл өкмөт. Булардын эли бар, жери жок. Жердин бардыгын Кыргыз курорт туризм алып койгон. Эли бар, бирок жери жок. Эми ушул жерде дагы бир азыр эле бир кыска суроо берип кетпедикпи? Демек, эли бар, жери жок. Жанагы өзү бар, башы жок деген сыяктуу болуп атат да. Эми да бир нерсе, кечирип коесуздар. Эми ошол жергиликтүү элдер, мына азыр Жетөгүздө да ошондой экен да. Ысык Атада да ушундай маселе болуп атпайбы? Ошол жергиликтүү элдер жашаганга жер берилбей, бирок кимдир бирөө жеке сатып алганга болобу? Сатыла береби? Жооп берейин. Территориясы боюнча Жетөгүз болобу, Кыргызстан болобу, Жыргалаң болобу, ар бир райондун айыл өкмөтүнүн территориясына жайгашкан. Ал жерде бул маселени чечүү, элдин жер үлүш алуу маселе, менчик үй салганга маселе чечүү айыл өкмөттүн мойнунда, профсоюздун мойнунда эмес. Туура. Мына бир эле мисал келтирип кетейин. Ысык көлдө Бостер айылында биздин пансионат бар. Ошол жерди аким райондун чечим чыгарып туруп бирөөгө берип жиберген. Силердин жерде. Сотко барып туруп, федерациянын жерин. Федерациянын жерин. Федерациянын жерин аким чечим чыгарып берип жиберген. Биз аны сот аркылуу кайта кайрыдык. Уят болуп аким кала берди. Жана 43 гектар жайыт жери, 17 гектар бадал, 1 гектар лесини фондунун жерлерин кандай 112 гектардын ичине кошуп сиздер профсоюз сыздырып алдыңыздар. Бул биринчиси. Экинчиси, жана поле жатат. Ар бир жерде биздин балдарыбыз мигрант болуп талаада жүрөт бардыгы. Ал жерде эч кимдин участкасы жок. Эми жана бул жерде 44-статьяда туруп атпайбы? Үй эч кандай менчиктен ажырабайт деп. Жок дегенде үйдүн деген астында 4 сотый, 5 сотый жери жок болуп атпайбы? Андан сырткары жана поля турат. Картошконун полясын сиз жакшы билесиз. 66-5 деп деги лесный фондунун жери деп. Ошол жерден эмне үчүн биздин жаштарыбызга 4, 5, 10 сотыйдан жер алганга укугу жок? Мына эмне үчүн силер алып алдыңар? Жооп берейин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал жерге, эгер жерге элдиге бөлүп берсек, курортко жакын келип калат. Курорттун санитардык нормалары бар. Эгер ал жерге элге берип койсо, эртең курорттук маанисин жоготот, курорт болбой калат. Ушинтип келип туруп, жана жасалма жол менен ошол кейипке алып келип коюу эмеспи бул? Жок. Андай эмес. Мына Жетөгүз курортунда андай жок. Эки случай бар, жерди захват кылган. Жыргал деген салып алган билесиз, Үйүн снос кыл деп туруп сот чечим чыгарган. Снос болбой турат. Сиздин үйүңүздө турат. Макул болуңуз, жанагы радоновый ызык суу лечение келе аткан жерди элеп алгансыз. Эртең ремонт кылайын десе, азыр деле сатып алса, башка жарандар сатып алса болобу, болбойбу? 2000-жылы сел болсо, ал жерде мыйзам бар, токтом бар. Азыр эми мындай кылалы. Азыр бизде тиги ардагерлер бар экен, Ооба, ардагерлерден сөз угалчы. Ачык айтыңызчы, мынакей аксакал деген мындай да, бизде Кыргызда нарк бар, салт бар. Каадасы болбой, салт болбойт, кадыры болбой, нарк болбойт дейт, Каадабыз менен наркыбызды, кадырыбыз менен баркыбызды билели. Биз ушундай талаштарда, ушундай бир бөлүнүп жарынууда аксакалдарга барып кеңеш сурачубуз. Ата-бабаларыбыз да ошенткен. Аксакалдар ак айткан, так айткан, калп айткан эмес. Бир жака оогон эмес, же болбосо бирөөнөн бирөөнү өйдө көргөн эмес. Сиз айтыңызчы, мына ардагер катары,
ушул профсоюз федерациясынын акыбалы кайсы жылдан бери ушул акыбалга келип калды? Рахмат. Мирбек Аскеровичке бир сразу кайрылып айтайын. Мирбек Аскерович. Жок, сиз мага суроого жооп бериңизчи. Биринчи, жок, Мирбек Аскерович биринчи сиз сураганда айтты да, сиз айттыңыз да. Мен реформа жасайм деп келдим деп айтты да. Ошо, казыр мага все ясно получается. Какая реформа? Мирбек Аскерович, если бы вы были настоящим профсоюзным работником, знали бы профсоюзную работу, реформу надо начинать не с раздела недвижимости, не с разделения земель. Реформу в профсоюзах надо было начинать от усиления тех функций, которые присущи профсоюзам. Я вас очень прошу через интернет со мной общаться. Вот. Реформы надо было начинать с усиления правовых функций профсоюза, с усиления экономических прав профсоюза. Почему? Потому что сегодня у нас рабочий класс, трудящиеся, которые находятся, работают в бесправовом поле, без гарантий на свои трудовые права. Много людей остаются незащищенными от нового класса работодателей. Вы понимаете, у нас же есть уже класс капиталистов, в том числе вы, Мирбек Аскерович, в какой-то мере крупный капиталист, у которого есть большое количество рабочих людей, которые не состоят в трудовых отношениях, в правовых, в наемные, все работают по черной зарплате. Сегодня случаи есть, когда люди погибают, семьи остаются без средств существования, мы не можем оформить пенсию детям, мы не можем оформить инвалидность, которую люди получили в процессе трудового веча. Сегодня эти функции профсоюз Биз баятан бери ошону айтып атпайбызбы? Мына азыр биз да бир нерсени айтып коелу. Эжеке, рахмат сизге. Аябай жакшы нерсени айтып бердиңиз. Сиз элдер бүгүнкү күндө ошол нерсеге муктаж болуп аткан учурда, муктаж болуп турган учурда биздин профсоюз чырдан башы чыкпай жүрсө ким иштеп атат? Урматтуу Канат мырза, мен суроомдон жооп бере албай койсом, мен кыска эле факт боюнча айтайынчы. Жана кошумча пайда көрүү иштер силерде жана алдагы шилтеме болуп атпайсыңарбы, тиги съездиңердин эмесинечи? Ошондо барбы, жазылганбы? Бүгүнкү күндө ушул санаторий ысыгатаданчы, курорт ысыгатадан канча бир жылда кошумча жанагындай эмелер, пайдалар, кирешелер келет? Аны мен айта албайт экенмин, аны жооп берген башкармалык бар. Мисалы үчүн, билесиз, Жети Өгүз мына курортунда келген адамдар бар. Липенко айыл өкмөтүндө айдоо жери бар. Ал жерде айдап ошол өз өңгөн продукцияны ошол жерге колдонуу жана сатуу боюнча укук бар. Андай болсо жакшы экен. Жок, бул суу айтып аткандай радоновый суулар сатылып атпайбы бүгүнкү күндөчү? Ошол сууларды жана минералдык жердин астынан чыккан суулар боюнчачы. Ошолорго силер кошумча мисалы пайда көрүп атпайсыңар, киреше тапчы. Ошонун негизинде айтып атам да мен. Ошол каякта деппи? Ошол каякта себеби мындай атпайбы? Жана айтып атпайбы? Подвешенный болуп калды, жергиликтүү элдер депчи, биздики мына эчтен чыкса эле жери жок болуп калды. Мына бүгүнкү күндө президентке чейин обращение кылып атышат, ФАП жок, элементарныйчы. Эмеден ГИСВдан биз 25 километр алыс турат, биринчи ГИСВданчы, курорт санаторий жактада. Анан ошол 500төн ашык кишиге бир ФАП эме деп куруп бериле деп бизге келип атат да. Түшүнүктүү, азырындагы эме мен президентке чейин кайрылып атат, анан мен санаторийга барсам, ал эме деп жер жок деп атат. А бирок биздин Госком имуществонун сайтынан карасаңар, бизден ФАП эме деп жүрөт да, биздечи Юрьевка ФАП деп. Мен сизге мындай жооп берем. Бул маселе чечиле турган маселе. Курортту бизден деле кем билбейсиз, ал жерде бош турган акыбалы оор мындай курулуштар бар. Ошолорду кичинекей ремонт кылып туруп ФАП кылсак болот. Ал жерде билесиз, курорт болгондон кийин врачтар бар, дарыгерлер. Жетекчиси ким? Жердин директор бар, Алчын Кадыркулович деген киши. Биз эми буга азыр Мирбек мырза эки нерсеге биротоло жооп берип кеттиңизчи, биротоло сизден сурайлы. Азыр ушул эле чарбачылык деп атпайбы? Мына айыл өкмөт өзү келип айтып атат. Чарбачылык менен монча мына минералдык суулар, жана жерлер, жана башка дегендер бар экен. Ошол акчалар каякта? Анан экинчи суроого да жооп берип кеттиңиз. Түшкөн акчалар, мисалы үчүн ошо коммерческий путевкадан түшкөн акчалар бар. Жанакындай арендага берген жерлер бар, ал жердечи. Жана сууларды деп атпайбыз. Ошол жердеги түшкөн чарбачылык жалпы. Ошонун баары тең ошо санаторийдин кассасына түшөт. Алар деген ошо санаторийди өркүндөтүү үчүн, дагы да жакшыртуу үчүн жумшалыш керек. Анан жакшырып атабы анан ошол нерсе менен? Эми бүгүнкү күндө Ысык Ата санаториясындагы аракет кылып атат. Мен эми мисалы үчүн такыр эле жылыш жок деп айта албайм. Мисалы үчүн мына Алчын Кадыркулович былтыр бир топ иштерди жасады. Жанакы санаторийдагы эски тамдардын крышаларын алмаштырып атат.
жана номерной фонд бар да, ошо номерларды оңдоп атат. Бир топ эле жакшы жылыштар бар бүгүнкү күндөчү санаторий ысык ата боюнча деп айталым. Ысык ата боюнча жылыштар бар. Демек бул чарбачылыгынын келип түшүп аткан акчалардын негизинде өнүгүп атат десе болобу? Ошо аракет кылып туруп сүйлөсөк болот. Ошонун Эме, мен бул жерден айтып кете турган сөз, Канат Осмонович, бүгүн сиз ушул жерде жаралып калдыңыз жетөөбүз тууралуу. Ал жерде жетөөбүз Кой Сарыда дагы 37 гектар жерди 60 миңге тиги силердики жөн эле тиги арендага берип коюп, анын акчасын эл көргөн жери жок, билген жери жок. Биз эми ушу жергиликтүү жаштарыбыздын жери жок, үлүшү жок. Ошол жерди барып иштетели десе биздин балдарга бербей атат силердин. Ошонун негизинде сиздердин мынакей эч иш жүргүзбөгөнүнө байланыштуу Исахматов Айбекти, анан ошол Жумакожоева Айнагүлдү мына ушул Бобореки Мирбек Аскеровичке 10 жолу арыз жазып атып, ушул мына быйылкы жылы биз жумуштан кетирдик. Кетиргизге аргасыз болдук. Анткенсе эл тагдырын ойлобосо, жер тагдырын ойлобосо, толкоо кекиртегин ойлосо, жогору жакты ойлосо, ичип жегенде эле биз кантип кармап турабыз а жерге? Бүт баары деген эч кандай аренда болгон а жерде деген эч кандай жумшалган жери жок. Санаторияга бир тыйын да жумшалган жери жок. Жерлер боюнча маселе келип кайрылуу түшө элек. Кайрылуу түшсө биз карайбыз аны сөзсүз. Андай жана арендага сураган маселелер бойсочу мына арыз келет. Кыргызстан профсоюздар федерациясы арыз түшөт. Арызды биз мынакей мүлк комиссиясына жөнөтөбүз эң биринчи элечи. Булар комиссиядан карап көрүшөт. Бардык справкаларды чогултат, маалыматтарды чогултуп туруп, андан кийин аны президиумга алып чыгышат. Биздинчи. Демек мүлк комиссиясынын төрагасы сизсиз да. Кандай болот анан? Мүлк комиссиясында 9 кишиден турат. Баягы эле Ал комиссия Кыргызстандын бардык региондорунан 9 мүчө бардык региондон кеңештин мүчөлөрүнөн турат. Кеңештин комиссиясы болгондон кийин. Ал жерден талаш тартыш болуп карайбыз. Анан бир чечимге келебиз, добуш берүү менен. Көп убакта мен сунуштаган нерсе өтпөй калып жүрөт. Мен көпчүлүккө макул моюн сунуп атам. Ошол сунушту биз кеңешке киргизебиз. Мына жетөөбүз курорту 112 гектарды талашып, бирок сиз билесиз же билбейсиз, мен билбеймин. Мына Чынара Секеновна менен Токтогуловдун учурунда ошол жерде 112 гектар жерди сатыш максатта бир топ каттар, бир топ иштер жүргөн. Мына бул жерде тиги турат. Ошол 112 гектар жерди бул профсоюздун жери биз элге беребиз, эмне үчүн биз сата албайбыз деп. Каптагаевка жазып атат. Ким эле жана акимге жазып атат Ысык көлдүн. Бизден ал менчигибиз, биз саткан укугубуз бар деп. Даже давка көргөзүп атат Каптагаевка, неме сиз ушундай неме кылып берсеңиз депчи, чечип берсеңиз, жардам берсеңиз, биз сатып берели деп. А бирок ушул сатып бергенге, алып келгенге чейинки факторлор бар. Мына таза суу маселеси жетөөбүз курортунда алиги чекте чечилген жок. Ал эми таза сууга деп туруп 2 миллион акча адалданып кетип атат. Мына Кумтөрдөн алып атат 1 миллион сомду, 1 миллионга жакын 890 канча 894 миң сомду Кумтөрдөн алып атат. Таза сууну ошо курортко берели деп туруп. Кумтөрдөн келгенден кийин бул Касим жана ремонтко кетти деп туруп, акты түзүп адалдаттырып берип атат акчанычы. Андан сырткары эле ошол таза сууга деп туруп, бул Кыргыз курорт туризм 1 миллион акчаны которуп атат. Жетөөбүз курортуна таза сууга деп туруп. Аны дагы ремонтко деп туруп, аны дагы акчаны адалдаштырып берип атат. А бирок космический дагы ремонт болгон жок. Айтылганы чындыкпы? Бул азылык айтылып аткан чындыкпы? Бул маселеге мен жооп бере албаймын. Бул киши жооп бере албайт. Бул жактын немеси Токой боюнча. Менин функцияма А бирок жанагы жерлерди мына бул жерде эми кандайдыр бир деңгээлде макул мен жооп бере албайм же ал жооп бере албайт дегенибиз менен ушул жерде профсоюздун мыктылары отурасыздар да, мына атка минерлер отурасыздар да. Макул сиздер мамлекеттин ичиндеги мамлекет экенсиздер. Анда биз сиздерди атка минерлер деп атайлы. Ошол атка минерлер отурасыздар да ушул жерде. Кандай болуп атат? Эми ушул айтылган чындыкпы? Ошого эле мен кошумча бир сөзүмдү бүткөрүп коеюнчу. Кыска айтып өтсөңүз. Ошол жерде мектепке деп туруп, жаңы С корпусунда бүткөн жаңы здание турат. 1-класстан 4-класска чейин балдарды окутуп туралы деп айылдык тургундар кат жазып кайрылганда берген эмес. Бирок жасалма жол менен ошол С корпусун өрттөп жиберишкен. А бул юридикалык документтер менен тастыкталган
12 жыл өрттөнгөн. 2012 жылы август айын күздө болгон. Эми ошо өрттөнгөн Ал эми ошол эле өрттөнгөндөн кийинчи. Жок, мен айтып коеюнчу, ошол өрттөнгөндөн кийинчи бул кыргыз курорт туризм, ошол эле Исахматов арыз менен кайрылыш керек болчу. Ким өрттөдү, кандай өрттөдү, муну тиги эмне себептен мындай болду депчи. Бирок ошол отказной материалды милиция текшерип аткан кезде дагы эч кандай арыздообуз жок, текшербей эле кое бергиле деген немени алгандан кийин мен таң калдым да. Ал бирок ошонун ичинде чөптөр өсүп турат, мына сүрөттөр турат. Ал ошо чөптөр өсүп иштебей турган жерге бул 300 миңге жакын акчаны списание кылып, ичинде төшөк бар, матрас бар деп туруп, списание кылып берип атат. Анан жанатан бери мына жерде угуп отуруп, курорттун тиги жерде Ысык Атанын айыл өкмөтүнүн сөзүн уктум, биякта эжекелердин сөздөрүн угуп отуруп, чындап жүрөгүм ооруду да. Адамдар 4 сотик жерге зар болуп атса, профсоюз тиягы Ысык Ата, тиягы Жыргалаң дейт. Гектарлаган жерлерди элеп, пайдаланбай отурушат. Мына жерде курорттун акыбалдарын көрүп, мен калыс сүйлөгөн аялмын. Курорттун акыбалдарын көрүпчү, шунчалык жүрөгү ыйладый. Булар айына мына Асан Акунов баш болуп 40 миң алдым деп берди айтып атат. А тиякта 120 миң. Мен үчүн караңгы. Ошону көрүп туруп ошол айлыктарды кол коюп нан жеп атканда бир курортты карап койбойбу? Ушул бүт элдин ырыскысы го. Мен Жетөөз курортунда 32 жыл болуп иштедим. Ал жерде биздин эме профсоюздун члендери 30-40 жылдык стажысы бар. Ошол профсоюзду биз сыйлайбыз. Биз профсоюзга да өзүбүз да ишенип келгенбиз. Ошол 30-40 жыл профсоюзга ишенген үчүн 30-40 жыл кызмат кылган сотруднигибиз бар. Ошол жакты биздин ошо сотрудниктер камап турат азыр. Ошол жер курортубуз чын эле кирип келатканда биздин Жетөөз курортту көргөндөр барсыңар, көрбөгөндөр барсыңар. Кирип келгенде эле айыгып калчу. Эң кооз жерде турабыз. Эң жакшы жерде турабыз. Деңгээл бийикте тоолуу жер. Эс алууга эң ылайыктуу шарттары жакшы жерлер ал жерчи. Ошону деген эл колдоп, ошо профсоюздагы жардам берип турса жакшы да. Жанагындай арендага берилген жерлер бар чын эле. Ал жер иштеп атат. Биздин чынында азыркы кезде биздин курорттун состояниясы жогору да эмес, ылдый да эмес, бирок биз азыр сезондо иштеп атабыз. Негизи кышында иштеп да көргөнбүз, иштесе да болот экен. Бирок деген ошону иштетиш керек экен. Дагы деле ошо 5 миң сом айлык менен иштеп жатасыздар. Дагы ошол эле айлык. Ошол мектепке да даярдаган болбойт. Бир азыр айтып коеюнчу. Азыр бир сунуштама айтып коеюнчу. Мына Таштөбөдө мына эки бирөөсү санатория, бирөөсү Красная Глазика бар да, эки объект бар. Профсоюзга караштуу да. Мына бүгүнкү күндө өкөнтөң акыбалыңар көрдүңөр. Мына Жетөөгүздө да айтып атат. Жана Ысык Атада да айтып атат акыбалдарынчы. Эми ушундай акыбалга алып келгенден кийин профсоюз муну оңдоо иштерин жүргүзө албагандан кийин анда профсоюзга эмне кереги бар да бул нерсечи? Лучше мамлекетке берсин анда, жогорку кеңешке, мына урматтуу биздин президентибизге сунуштамада ушулардын баарын алып эле лучше өздөрү эле оңдоо иштерин жүргүзбөйбү деген сунуштамада. Мамлекет бүт баарын булар бүт баарын сатып бүтүштү да. Жок, бүт баарын сатып бүтүштү. Андан кийин алар өздөрү саткандарына жооп бербесе, анда буларды эмне кереги бар мындай органда? Айтпады, биз эч кимге жооп бербейбиз деп атышат да. Жооп бербегенден кийин ошол коррупция боюнча агай отурат келип, элдик көзөмөл иретинде келип атасызбы? Силер кечирип коюңуздар. Мен жанатын угуп таң калып атам да. Бир базарга айлантырып жибердиңер да. Лишний өзүңөрдүн лишний интересиңерди айтып, тигини айтып, муну айтып. Мен айтып берейин. Мен профсоюзду 5 колдой билем. Мен курорт барын 5 колдой. Мен 20 жыл иштегем. Ысык көлдө 5 пансионатта директор болуп иштегем. Бир эле мындай мисалда, эмчин Советтер Союзунда бардык курорт өсүп аткан. Совет таркагандан кийин свобода берди силерге ар ким. Эмчин өспөй ушул абалга алып келдиңер. Ким виноват? Жетекчилер. Ошо бир эсиңерде болсун. Ким виноват? Эмчин жетекчилер. Жетекчилердин баардык тең уурдай баштады. Биринчи күндөн баштап Советтер таркагандан кийин. Мына мен силерге айтып коеюн. Мына азыр деле канча курортуңар бар экен. Эми частный курорт албачы, айырмасы. Мен частный алып алдым, гүлдөтүп жибердим. Ысык көлдө жалаң частный кабыл атат. Эмчи муну гүлдөтө албайсыңар? Акчаңар жокпу? Акчаңар көп. Мунун баарын эмчи алып келди? Жетекчинин
слабыйлығы же жетекчinin честный еместігі. Егерде жетекті таза болса, барлығы оң олып кетеді. Мұны мен көзім жетіп тұрады, мен іштегем да. 3 жылдан бері мыйзамдар өзгөрүп жатат. Жумуш берүүчү тарапка. Жумушчулар, жөнөкөй жумушчулар дейт, ак кар көк мөңгүнүн үстүндө жүргөндөргө туура эмес иш аракеттер кылынып атат да. Президенттин айткан сөзү бар. Инвесторлор болуш керек. Мамлекет инвесторлорго толуш керек дагы, мамлекет өнүгүш керек деп. Туура, ал жерге кошулам. Бирок баягы феодализмге алып келбеш керек да. Ар бир өндүрүш кайсы ким аркылуу өнүгөт? Адам аркылуу, жумушчу аркылуу. Ошо жумушчулардын укугун коргош керек. Бүгүнкү күндө жанагы дополнительный отпуск боюнча, сокращениялар боюнча мыйзамдар өзгөрүлүп атат. 225-чи постановление бар. Сиз профсоюз уюм жетекчиси катары билишиңиз керек да, билесиз. Бул иштебей эле канча жолу жазып атабыз, Facebook'ка да чыгып атат, соц тармактарга, телевиденияга кайрылуулар болду, жумушчулар тарабынан иштебей эле бул түздөн түз карамак, контроль баягы сиз жактан болуш керек деп айтам. Эже мен сиз сөзүңүздү бөлгөн жокмун, мен өзүм оюмду жеткирип атам. Бул биринчиден. Экинчиден, эгер сизге совет мүчөлөрү уруксаат бербей атса, реформа кылганга жол тозуу болуп атса, сиздин колуңузда эң чоң баягы масса 700 миңден ашык биз барбыз. Биз барбыз, профсоюз уюм мүчөлөрү барбыз. Программа менен чыгыңыз, кайрылыңыз. Мага молар баланча түкүнчө кишилер уруксаат бербей атат. Мен оны кылат элем, кыйрайт элем, талкалайт элем десеңиз, 29 киши күчпү же 700 миң киши күчпү? Биз колдоп берели сизди, көтөрүп берели. Эң негизгиси сиз айттыңыз да, 700 миңден ашык мүчө бар деди, 750 миң, 750 миң мүчө бар. Эгер жакшы иш жазайм десеңиздер, биз баарыбыз колдойлу деп атасыздар. Реалдуу программа болсо колдойлу деп атасыздар, туурабы? Эми сиздер бүгүнкү күндө мына ушул жетекчилер менен биргеликте, бардык жетекчилер менен биргеликте ошол мүчөлөр профсоюздун деңгээлин азыркыдай мышыгыйлагыдай акыбалдан жакшыртууга көмөктөшө аласыздарбы? Ушунун баардыгын чечиш үчүн, мисалы үчүн, Россия Федерациясында профсоюздар уюмунун федерациянын жетекчиси Шмаков деген киши. Бүгүнкү күндө Россияда конституция алмашып атпайбы? Ошол жерде мүчө болуп отурат. Андан сырткары профсоюз уюмунда болгон проблемалардын баардыгын түздөн түз жетекчиликке, мамлекеттик жетекчиликке чыгарып чечип атат. Бул кишинин түздөн түз укугу бар. Ошол эле Сооронбай Шарипович менен болобу, премьер-министр менен болобу, эгер профсоюз уюмунун алы күчү, тыйыны жетпей атса, ошолорго түздөн түз кайрылып туруп, мындай форматта чогулбай 52-ге 5-ке бөлбөй туруп, ошол форматка чыгып туруп, мына мага уруксаат бербей деп могу 29 киши. Өзгөрүң карамагар калгыла, чечиш бергиле, жардам бергиле, финанс жагынан жардам бергиле деген укугубуз бар. Бирок эмнеге 3 жылдан бери муну колдонгон жоксуз? Белана эме? Ой, наконец мне дали слово, я очень рада. Меня зовут Белан, я являюсь блогером на Facebook. Вот, уважаемая аудитория и господа воры, я вас приветствую. Вот, да, потому что вы лжете. Окей, я извиняюсь. Андай сөз айтылып атат сизде. Хорошо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырман биздин эмгекчилер, урматтуу биздин күжүрмөн калк, кадырлуу биздин көрөрмандарыбыз. Сиздер көрдүңүздөр, бүгүнкү күндө Кыргызстан профсоюздар федерациясы сиздердин эмгегиңиздерди коргой турган уюм өздөрү коргой албай аткандай акыбалда экендигин көрө алдыңыздар окшойт. Муну сиздерге таштайбыз, канчалык деңгээлде экендигин. Демек, биз бүгүнкү эл билет көрсөтүүсүндө ушул профсоюздардын чыры эмнеден чыгып аткан, жана ошол жана жогорудагы 6 санатория, 5 эс алуу үйү, жана башка дагы ушул жакка тиешелүү болгон имараттар, мүлктөр, элге иштей турган жактар канчалык деңгээлде жана анын акыбалы кандай экенинен дагы кабар алдыңыздар. Мындан аркы жыйынтык эл эсебинде болсун.